Биз купондорду актив кылдык. Купондорду актив кылаарда биз башка личный кабинетке киргенбиз. Азыр болсо биз приложениядан башка бирөөнүн купонунда эмнелер бар экенин жана аны кантип колдонушту карайбыз. Купонду колдонуш үчүн приложенияга киргенден кийин колдонордо бул жерди басуу кажет эмес. Биз мына корзина дегенди басабыз, дагы перейти к акциям дегенди карайбыз жана бул жактан купон и карта дегенди карайбыз. Бизде бул жакта мынакей 4 купон турат. Ушул 4 купонго эмне продукцияларды алсак болот, ошону биз карап чыгабыз. Так, бул жактан биз бирөөнү салып коюптурбуз, уже эмне экенин билбеймин. Уход за кожей дегенде эмнелерди алсак болот. Албетте бул биздин денебизге, терибизге керектүү продукциялар. Бул крем для лица болушу мүмкүн, ушундай корректор болушу мүмкүн. Вот кремдердин түрлөрү, буларды албетте биз алардан мурда каталогдогу баасы менен салыштырып, ушундан алсамбы же тигинден алсамбы деп салыштырабыз. Аябаганда кээде бизде купондон эмес, каталогдон алган кыйла арзан болуп калат. Карасаңыздар, бул жердеги дневной крем One Week сериясындагы дал ушул купон менен аябагандай арзан келет экен. Бул дагы ночной крем для лица лифтинг. Лифтинг бул ошо буручтарды түздөө болуп саналат. Мына ушул сыворотка да арзан келет экен. Ушинтип мына маска мисалы үчүн өтө арзан келип калат экен. Ошондой эле бул сериясындагы кремдер. Биз мындай купондордон арзан продукцияларды албайбыз, тескерисинче кымбат продукцияларды арзан баада алып алганыбыз бизге выгодно. Реновейс сериясында плюс 50. Булар дагы абдан ыңгайлуу баага келип калат экен. Караңыздар, бул жерде нежная пенка для умывания салып көргөн экенмин. Бул жерден 340 сомго келип атат. Каталогдогу баасы 629 сом. Мына ушуну применить кылгандан кийин гана корзинага түшөт. Так, муну көрдүк. Эми кийинки биздин акциябызды карайлык. Кийинкиси бул для волос дейт. Для волос барабыз дагы. Бул жерден дагы шампунь, бальзам, маска, чачка арналган ар кандай масланын түрлөрүн, ошондой эле краскалар дагы чыгып калчу эле. Краска бар экенби? Карайлык. Так, краска бар экен. Краска для волос дейт. Бирок сөзсүз түрдө биз баасын каталог баасы менен салыштырабыз. Эгерде бул жакта выгодный баада болсо, анда бул жактан алса болот. Эгерде каталогдо арзан болсо, анда каталогдон алса болот. Bundan бизге 2 купон берилиптир. Демек 2 продукцияны алсак болот. Белгилейбиз дагы, мисалы үчүн детский шампунь бальзам дейт. Так, бул жерде сухой шампунь мисалы үчүн белгилейбиз дагы бирөөсүн. Андан кийин гана биз применитти басып коебуз. Кээде каталог басында арзан болуп калат. Ошон үчүн эки жакты сөзсүз салыштырып көрүшүбүз керек болот. Так, андан кийинкиси любой аромат дейт. Ароматты дагы биз жакшылап карап, каталог баасы ыңгайлуубу же купон менен алган ыңгайлуубу деп эки жакты тең карап, салыштырып, андан кийин гана салабыз. Мисалы үчүн Рената мына атырды алса сонун экен. Так. Ушинтип карайбыз. Азыркы учурда каталогдо дагы атырлар арзан чыккан экен. Ошон үчүн утулуп калбашыбыз керек да. Купондон арзан болот экен деп бул жактан алып алсаңыздар, каталогду карабай туруп, балким каталогдон алсаңыздар арзан болуп калышы ыктымал. Так, кийинкиси эме экен. Бул жерде дагы 2 купон экен. Бул Дом Фаберлик сериясындагы продукция экен. Бул жактан дагы мен салып көргөнмүн 2 продукцияны. Аны бул жактан көрсөтөйүн. Мен применит кылганмын. Алар кайсылар? Алар мына порошоктор 55% арзандатуу менен порошок болгону 340 сомго келип калды. Ошондой эле салфетка лавушка бул 228 сомго келип калды. Бул эмне болгон салфетка? Бул кызыл, жашыл, сары түстөгү кийимдерди чогуу салып койсоңуздар, биринин өңү бирине өтүп кетпейт, биринин өңүн бири бузуп койбойт дегенди түшүндүрөт. Вот ушундай кылып сиздер купонуңуздарды пайдаланып, ыңгайлуу баада алып алсаңыздар болот.